Эмнени ойлонуп атканыңарды карагыла. Ал ниетке айланып кетпесин. Эмне ниет кылып атканыңарды карагыла дейт. Ал амалга айланып кетпесин дейт. Биз жашообузда көп убакыттарда ушу ниетибиздин ойлогон оюбуз туура эмес да. Ойлогон оюбуз туура эмес болгон себебинен биздин ниетибизде, пейилибизде туура эмес болуп кеткен. Кыргызда болсо ниети, пейили бузулган адамдан сактан дейт. Ниет, пейили бузулган адамдан сактаныш керек. Карасаң, эми ниет, пейил бузулган адамдыкычы амал сөзсүз бузук болот. Демек, тууганым, керек болсо ийгиликке жете турган адам эмне кылыш керек экен эми? Ниетин да оңдош керек экен. Ойлоп аткан оюндагы ниетин да амалын да оңдош керек экен субан. Дайым айтам, эгерде сен мен эч качан байыбайм десең, эч качан байыбайсың. Эч качан буш бойдон өтөт окшойт, сен буш бойдон өтөсүң. Кайсы мага ким тиймегеле десең, сага эч ким тийбейт. Мени ким алмагыла десең, эч ким албайт сени. Ушундай нерсе өзүң жөнүндөчү, мындай кээ бир убакыттарда адам өзү жөнүндө мындай пикири туура болуш керек. Пикириңди оңдо. Сен ийгиликке жете турганың жөнүндө көп ойлон. Мына ушул эки иншалла. Сени эч ким эч качан мындай жаман жолго апарбайт. Болгон сен өзүңдү өзүң гана бузасың. Түшүндүңүзбү? Демек, ниеттерди оңдойлу тургандар. Ал ушул жерге келгенде ниетти оңдош керек. Такыр субханалла мындай эме кылба. Гүмөң кылба. 100% ниет кыл. 100% иншалла. Эмне максатта келсең ошого жетесиң. Качан жетесиң билесизби? Качан азыр сен ниетиңди оңдогондо. Оюңду оңдо субханалла. Кээ бир адамдар азыр эмнеге ичип атасың десең, молдоке болду го дейт. Мен тарта албай калдым бар жагын дейт. Сен кайдан билесиң? Бир аз сабыр кылып туруш керек болчу. Куранда Алла Таала бир жаманчылыктын аркасында эки жакшылык бар экенин айтат. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Алла бекер айткан жок мунучу. Демек, бир жаманчылык келет экен башыңа. Ошонун аркасында Алла Таала кайра кайтарып жакшылык менен кайтарып берет. Ал айтат, эмнеге мындай эки жол айтса? Демек, бир жаманчылык аркасында эки жакшылык бар экен. Банкрот болдуңбу? Демек, жөн эле банкрот болгон жоксуң. Алланын рахматы. Ушуну колдонуп кал.